Спорт залдагы эски терезелерден шамал кирип, айрыкча кышкысын ичи жылыбай суук тартчын. Бул Манас айылындагы мектепке таандык. Айылын ишкери жардамын экинчи ирет берүүдө. Буга чейин экинчи кабаттагы терезелерди алмаштырган эле. Ысырапкорчулуктан баш тартып, андан көрө ушундай объектилерге, жолдору ошондой жака көбүрөөк басым кылып, ошол жака көмөк көргөзүп атам. Бул дагы болсо мен президентибизди жарлыгын колдогонум деп эсептейм. Туура кылып атам деп ойлойм. Бул эң биринчиден Алланын ыраазычылыгы, экинчиден жалпы ушул жердеги элимдин ыраазычылыгы менен мен ушундай иштерди жасап атам. Мамлекетке кылган салымым деп ойлойм муну. Мектеп директорунун айтымында терезелер сынбаш үчүн атайын тор тартылат. Окуучулар волейбол, баягы спорт, дене тарбия сабагы болгондо ичи мустак болуп кыйналчу да. Бир эле жолу кайрылганда эже бизге каршы болгон жок. 500 000 сом каражатын алып келип берип атат. Ошо Бишкектен балдар өздөрү келип, пластика терезелерди мынакей коюп атат. Бүгүн кечке бүтүп коебуз деп атат. Эжеге ыраазычылык билдиребиз. 3 кабаттуу мектептин алды ылай болбош үчүн айыл өкмөтүнүн эсебинен таман таш төшөлгөн. Эмеректерин Талас райондук өнүктүрүү фонду 272 000 сомго алып келип берди. Бул парта стулдар бул баш этеги ушу 2 класска алдык. Бул өтө зарыл болчу. Анткени парта стулдар бай эски Союз убагында парта стулдар калган экен эски. Кийин дагы ошо келечекте Азастан болсо дагы ар бир класстарды ушу парта стулдар берген аракет кылабыз. Долбоорлор жазып дагы ушу фонддор менен иштешебиз буюрса. Аталган мектепте 778 окуучу билим алат. Жылына жергиликтүү бийликтин жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен эскирген шарттары жакшырып баратат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.